Бул жерде авиадиспетчерлер пайдаланган эски жабдуулар коюлган. Алар бир кезде Каракол, Ысык көл, Ош эл аралык аба майдандарында колдонулган. Учурда Жарандык авиация агенттигинин музейине жайгаштырылган. Именно данный пункт он работал в Караколе. В Караколе тоже авиадиспетчеры есть, и они там работали за данным пультом. Данный пульт, он привезен из Исыкуля, то есть в Чолпоноте он стоял, там когда аэропорт был в Чолпоноте. Жогордагы буюмдардын ордун азыр заманбап жабдуулар ээлеген. Каралбай калган аймактык аба майдандар болсо таанылгыс болуп өзгөрүүдө. Алсак Талас аэропорту ачылды. Анын учуп конуу тилкесинин узундугу 1700 метрдем. Ал эми туурасы 35 метрди түзөт. Аны улай Каракол эл аралык аба майданы ишке берилди. Ал 2018-жылдан бери иштебей калган. 148 гектар аянтты ээлеген Каракол эл аралык аба майданы президенттин катышуусунда ачылган эле. Негизи бүт аэропорттордо ошо учуп конуу тилкелери, аэровокзальный комплекстер баары жаңыланып, азыр биздики учурда азыркы күндө 11 аэропорт бар, анын ичинде 5 эл аралык, 6 ички каттам аэропорттор бар. Жакында аймактык аба майдандардын катарын Нарын аэропорту толуктайт. 1999-жылдан тарта иштебей турган аэропорт азыр таанылгыс болуп өзгөргөн. Андан тышкары Кербен Казарманга аба жолу жандандырылмакчы. Андан тышкары дагы Тамчы аэропортуну курууга президент катышуучу менен капсула салынып, жаңы аэровокзал комплекс курууга старт берилген. Андан тышкары мына быйыл 10 февралда президент катышуучу менен дагы Ош эл аралык аэропортунда капсула салынып, жаңы аэровокзальный комплекс курууга старт башталат. Андан тышкары дагы чоң ири долбоор катары мына Жалал Абад аэропорту, эл аралык аэропорту курууга пландалууда. Уже жер тандалып, аба жана жер анализделип, уже жакын арада курулуп баштайт. Канча жылдан бери каралбай калган авиация тармагы азыр жаңы доорго кадам таштады. Садыр Жапаровдун колдоосу менен аймактар аралык аба каттамдар жандандырылууда. Жаңы Кыргызстанды куруу жолундагы биздин максатыбыз аба транспорт тармагын өнүктүрүү, республиканын алыскы аймактарынын аба каттамдарын жандандыруу, эл журтубуздун карым-катнашына альтернативдүү жол катары ыңгайлуу шарттарды түзүү жана туризмди өнүктүрүү багытындагы эл аралык каттамдарды ачуу болуп саналат. Барыңыздарга маалым болгондой, эл аралык Манас эл аралык аэропорту алгачкы жолу ички каттамдардын муктаждыктарын жабуу үчүн Q400 учактарын сатып алган. Бүгүнкү күндө Осман Airlines авиакомпаниясы бул учактар менен Жалал Абад, Баткен, Разаков, Талас жана Ош шаарларына ички каттамдарды тейлөөдө. Осман Airlines авиакомпаниясына дагы жаңы учактар келет. Алдыда ички каттамдарды эле эмес, эл аралык жүргүнчү ташууларды дагы ишке ашыруу көздөлүүдө. Анын ичинде Европага түз аба каттамдарды ачуу үчүн кара тизмеден чыгууга аракет көрүлүп жатат. Бул тизмеге Кыргызстан 2007-жылы кирген. Эл аралык дүйнөлүк граждандык авиация уюмунун 2 аудитинен Кыргызстан ийгиликтүү өттү. Учурда мына ушул жерде онлайн режимде Евро биримдиктин инспекторлоруна Жарандык авиация агенттигинин кызматкерлери жооп берип, кара тизмеден чыгууга аракет жумшалууда. Да, в данный момент мы проходим первый этап. Учурда Евро биримдиктин кара тизме боюнча аудитинин биринчи этабынан өтүп жатабыз. Ал бизден онлайн маалымат чогултту. Биз кантип документтерди толтурабыз, кантип инспекция жүргүзөбүз жана башка суроолорго англис тилинде жооп беребиз. Бул 4 күн болот, ар күнү 5 саатка созулат. Евро биримдиктин инспекторлоруна так жана айкын көрүнүш үчүн атайын ушул чакан студияны жасадык. Видео жана үн сапаттуу болушуна кам көрүлдү. Андан соң март айында алар бизге келип жеринде көрүшөт. Кыргызстан кара тизмеден чыкса, Европага аба дарбазасы ачылат. Түз аба каттамдарды аткарууга Airbus учактарын алуу көздөлүүдө. Аталган компаниянын жетекчилиги менен Садыр Жапаров Германияга барганда жолуккан. Анда Кыргызстандын авиапаркын 2 аба кемеси менен толуктоо тууралуу кеп болгону айтылган. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.